Talada misal için ana 10 litrlik idişte suyumuz var, koyucugana. Talada da gigieналык erежелерди сактап жатабыз. Беткап бар. 10 литр идишке кол жуугануу суу алып келгенбиз. Термостагы ысык чайдан бат-баттан ичип турабыз. Талада да колду самын менен жууп калдык. Түштөнүүгө үйгө барабыз. Быйылкы таладагы иш ушундай тартипте жүрүп жатканын Шухрат Хашимов айтат. Үйдөгү тазалыкты алар талада да сактап жатышыптыр. Дыйкан үй бүлө мүчөлөрү менен талада сарымсак чаап жатат. Bizde egilgen de bu. 30 сөтүк жерди иштетип, Хашимовдор үй бүлөсү дыйканчылык менен тиричилик өткөрөт. Жыл сайын алар сарымсак өстүрүүнү өздөштүрүп алышкан. Былтыр күзүндө ушул аянттан жыйнаган 3 тоннадай түшүмүн арзан баада саткан экен. Biz ötken жылы 45 сомдон сатканмын şu. Бул жерден былтыркы жылы 3 тоннадай сарымсак жыйнадым. Күзүндө арзан эле баага килограммын 45 сомдон сатып жибергем. Азыр көрүп тургандай баасы 700 сомдон жогору болууда. Мен дыйканчылык кылгандан бери мындай баага чыга элек болчу. Бирок баа жогору же төмөн болобу, анысына карабай жыл сайын эле сарымсак өстүрөм. Буйруса алгачкы түшүм май айынын башында базарга чыгат. Былтыр кеч күздө эккен дыйкандын сарымсагы май айында бышып жетилет. Ага жанашы жайгашкан башка дыйкандар да бул өсүмдүктү өстүрүп жатышат. Учурда сарымсактын баасы базарларда 600-750 сомдон болууда. Карантиндик чектөөлөр талаа иштерине тоскоол болгон жок дейт дыйкан. Үй эшигimiz мына жерде эле аркамызда көрүнүп турат. Ошон үчүн пешком келебиз да пешком кетебиз. Биздин үйүбүз талаадан анча алыс эмес, жакын эле аралыкта жайгашкан. Карантинде барып келүүдө кыйынчылык болгон жок. Талаада дайыма шамал жүрүп турат. Бири-бирибизге жакын келбей иш кылабыз. Кошуналар менен кол көтөрүп учурашып калдык. Алар 50-100 метр алыстыкта иштеп жатат. Мурункудай жакын келип сүйлөшүп отуруу деген жок. Жер семирткеч, керектүү дарылардын баарын күзүндө эле сатып алып койгом. Сарымсак бышканда ордуна күздүк бадыраң эгем. Азыр жашылчалардын түбүн жумшартып чаап жатабыз. Базаркоргон районунда чогулган бул адамдар эгин талаларына суу жеткирүү үчүн биргеликте арык тазалап жатышат. Алардын жумушу жыл сайын ушул убакта башталат. İlacı yok, ekinlerde sugarış gerek. Şunga kavlaymiz жылына. Жыл сайын жаз алды бизде ушундай менет. Азыр талаада иштеп жаткандар менен биргеликте арык тазалап жатабыз. Мындай кылбасак эгиндерге суу жеткирүү кыйын. Быйылкы талаа иштери өз ордунда эле кетип жатат. Учурда аймактагы жазгы талаа иштери кызыган мезгил. Жаздын ар бир күнү жылга тете дегендей. Өз убагында айдалып себилген эгин дыйкандын мээнетин кайтарат. Азыр дыйканды убарага салган жагдай райондогу борбордук базардын жабыктыгы. Базарларды жабык, ама көп удобрениялар уже кымбатлап кетти. Азыр баардык базарлар жабык. Жер семирткеч, үрөн жана дары алууда кыйынчылык жаралып жатат. Жер семирткеч болсо 2 сомго чейин көтөрүлүп, 25 сом болуп калыптыр. Эми айла жок, эмне кыларыбызды да билбей турабыз. Арык казып, суу алып туралычы, дагы бир айла кыларбыз. Район боюнча жазгы айдап себүү иштери 80% аткарылды. Жергиликтүү бийлик соодагерлер менен сүйлөшүп, айылдарда агро дарыканаларды уюштуруп жатат. Мындан сырткары ар бир айыл өкмөттөрдө жер семирткичтерди сатуу жайлары ачылып жатат. Басымдуусу бизде пакта эгет, кылкандуудан эгиндери бар, анан жүгөрү эгет. Анан быйылкы жылы жашылча жемиш менен бакча ыйларга басым жасап атат. Дүкөнчүлөр менен сатуучулар менен азыр буквально сүйлөшүп келатабыз. Мобильный магазиндерди айыл-айылдарга уюштургула, үрөөндөрдү ошол жерге апаргыла, удобренияларды ошол жерге апаргыла, дыйкандарга да биз объявить атабыз. Ошол мобильный магазиндерден алгыла. Скапец этип, базарларга келбегиле деп аны түшүндүрүп чыгып келдик азыр. Жалал Абад облусу боюнча учурда Сузак, Базаркоргон жана Нокен райондорунда гана жазгы талаа жумуштары жанданды. Быйылкы жылы аймакта 6200 гектардан ашык жерге буудай жана 9700 гектарга жаздык арпа эгилет. 11,5 миң гектар аянтка жашылча эгүү пландалууда. Жалал Абад шаары жана Сузак районундагы өзгөчө абалда талаачылык иштерине таасир берүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.